Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bardık maqtoolor Allah Taalaga bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve anı übresine salam duaları bolsun. Biz uşul tilke sepetleri bölümünün gıybat meselesinde toktolganbız. Uşak gıybat. Mına uşul gıybat turalı sağız dulantabız. Ошол гыйбатты айтылуусунун себептерине токтоло турган болсок, кандай маалдарда ошол гыйбатка себеп болуп калып атат. Мисалы үчүн бир адам ошунчалык бир душмандык болуп калат, ага бирөө чөчүп калат дагы, ошондон кийин ал жини келгенден кийин анын бүт жамандык жактарын изилдеп, анан ошол жактарын гана айтып, таап чыгып, ошолорду жазууга түшүрөт же болсо тили менен ошону сүйлөп берет. Бул дагы ошол өзүнүн ичиндеги жин келген, жини ага болгон бир өчөшүүсү, ошонун натыйжасында гыйбат ортого чыгып калат. Бул дагы албетте күнөө болуп эсептелет. Экинчиси, ошол досторуна баш ийүү, ошо сүйлөшүп аткан маалдарда эгер аларга кошулбай койсо, досторунан чочулашы мүмкүн. Кошулбай койду, бул биз тарапта болбой калды, биздин сөзүбүзгө ортоктош болбоду деп жини келет деп, ошого үн чукпастан алардын сөздөрүнө макулдук болуу. Бул да жана хадисте айтылгандай, баардык нерселерге эле макул боло берүү дагы бул инсандын эң пас сыпаттарынан деп хадисте айтылып кетти. Кээ бирлер ушу эл көрсүнгө же өзүн мактоо туурасында болгондо дагы ошол гыйбат ортого чыгып калат. Бирөөлөрдүн өзүн жогору даражага чыгарыш үчүн, башка бирөөлөрдүн айыптарын, ушул адам ушундай болгондугу үчүн да деп, бизде мындай сыпат болуш керек деп өзүнүн ошондой жакшы жактарын көрсөтүп, аны адамды карнамысына доо кетирип, аны паска уруу болуп эсептелет. Бул дагы ошол гыйбатты ортого чыгарат экен. Андан кийин көрө албастык, ошо көрө албаган адамдын жакшылык жактарын көрө албастан, анын ошол эл алдында ошол абройго ээ болгондугу ага жакпастан, андан кийин эл алдындагы аброюн төгүш максатында анын жаман жактарын изилдеп, мына ошону дак калтырып, ага ошолорду сүйлөп чыгуу болсо жазууга төгүү болуп эсептелет. Ошол себептен көрө албастыктын натыйжасында бул жерде дагы гыйбат ортого чыгып калат. Андан кийин кээ бирлери ушунчалык бекерчи адамдар бар, жөн гана эс алыш үчүн же болбосо бирөөлөр менен тамашалашып убакыт өткөзүш үчүн аны эрмек кылып, аны бир шылдыңга алат. Мына ошо шылдыңга алган маалда дагы ошол адамды дайым адат кылып алат, ошону эрмек кылып, ошонун үстүнөн бир сүйлөп, адамдарды күлдүрүш үчүн, өздөрү да бир мазактап, өздөрү бир эс алыш үчүн. Мына ошол адамдар бар, адат кылып алган. Ал адам балким өзү сүйлөй албайт, жакшы жооп бере албайт, балким ал жерде жок болуп калат. Ошондой маалдарда дагы бир эс алыш үчүн бирөөлөрдү ортого алып, сынга алып, мына ошолорду шылдыңдоо дагы жыйынтыгында гыйбатты ортого чыгарып калат экен. Андан кийин ошол эле мааниде ошо шылдың кылып, аны келеке кылуу, бул дагы адамда келекелеп кылуу, ошону дагы адат кылып алуу, бул дагы өзүнүн бир хоббисине айланып алат. Жыйынтыгында ушул гыйбат ортого чыгат экен. Кээде мына ушул адамды мен эч ойлободум эле, каяктагы бир начар адам менен отурат, ошого таң калдым, бир жахил адамдар менен жүрөт деп таң калып, мына ушул адамдарды дагы сындап, бир адамды жактырбаган болсо, анын жанындагы адам менен дагы жактырбай, ошол начар адамдын жанында жүрөт экен, онун деле акыбалы ошол турбайбы, аброю ошончолук деңгээлде турбайбы деген мааниде ушундай сөздөрдү жүргүзөт. Эгер ошол айып биз жана айтып аткандай өзүнүн дене түзүлүшүндөгү, жаратылыштагы коюлган айып болсо, ал
айып кемчилиги болгон болсо, ошонун айтып же бир көзү көр же бою узун же бою кыска деп, же өңү ак же кара деп айтуу, демек бул жерде жыйынтык Алла Тааланын жараткан кулун сындоо, Алла Таалага каршы чыгуу болуп эсептелет экен. Албетте бул өтө чоң күнөө. Себеби Алла Таала ал инсан өзүн өзү каалаган жок. Бою узун болушун же бир көзү көр болушун ал каалаган жок. Бою кыска болушун же өңү кара же ак болушун ал каалаган жок. Ал тандаган жок. Бул Алла Тааланын берген жаратылышын айыптоо, бул өтө чоң күнөөкөр, ошону жактырбоо болуп эсептелет. Сен ушул адамды ушундай кылып жаратып койсуң дегендикке жатат. Ошондуктан бул айыптын, гыйбаттын дагы эң оор түрүнө кирет. Эгерде ушул гыйбат кылып аткан адам бирөөдү гыйбат кылганда өзүн дагы ойлош керек экен. Сени бирөө гыйбат кылып аткан болсо, сен жокто сен жакпаган сыпатыңы аталган болсо, сен канчалык ага жиниң келет, канчалык сен бир жаның сыгылат, канчалык бир өзүңүн бир маанайың бузулат. Мына ошону дагы ойлош керек. Ошону ойлоо, мындайча айтканда, өзүн башка бирөөлөр дагы мен да ушул абалда болуп калсам кандай болот эле деп ошону ойлоо дагы ошол адамды гыйбат кылуусуна тоскоол болот экен. Ошол нерсени токтотконго жакшы болот экен. Кыскасы, ошол гыйбат кылууда дагы адамдын даражасы, ыйман жагынан даражасын билип алсак болот экен. Ушунчалык ушак гыйбат сүйлөп, көп фитна кылып, аятта айтылгандай ал фитнату ашадду минал катл, адам өлтүргөндөн дагы күнөө бир фитна кылып чыгаруу. Мисалы үчүн бир адам жөнүндө айыбын ашырып 100 миңдеген адамдарга мисалы үчүн соц тармактарда чыгаруу, мисалы канчалаган адам ошол нерсе ушак болуп калды, ошончо адамдын күнөөсүнө өзүнө жүктөп алды дегендик. Канчалаган адам ошого сүйлөшүнө, гыйбат кылышына себепчи болуп калды. Бул өтө чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Эгерде шариятыбызда айтылат, бир адам бир кабарап келген болсо, аны изилдеп, тактап, аныктагыла дейт. Биздин күнүбүздө ушул нерсе дагы өтө маанилүү. Аныктап келген болсо, эгер биз аныктай албай атабызбы, ал сөз жөнүндө бир фитнага себепчи сөз болуп аткан болсо, ошол маалда биз аны токтотушубуз керек, же өчүрүшүбүз керек, же болбосо бул нерсе кылуу, мындай кылуу туура эмес экендигин шариаттык негизде айтып, жеткизип коюшка милдеттүү болуп эсептелебиз. Ошондуктан кимде ким ушул гыйбат менен алектенип, күбө жокто, көзү жокто жамандап аткан болсо, анда ыймандын канчалык даражасы экен ошондону билип койсок болот экен. Демек ал адамда ыйманы өтө алсыз деп түшүнсөк болот экен. Ошол жана айтып өтүлгөндөй Хужурат сүрөсүндө я айюхаллазина аману ин жаакум фасикун бинабайин фатабайяну ан тусибу кавман бижахалатин. Ыйман келтиргендер, эгерде бир фасык адам бир кабарап келип аткан болсо, аны биринчи тастыктагыла, болбосо билбей туруп бир ошо коом менен бир чатакташып каласыңар деп, ошолго дагы биз себепкер болуп калышыбыз мүмкүн экен да. Ошондуктан дайым бирөө жөнүндө бир жаман ойлоп, ага жасустук кылып, мындайча айтканда сырдоо абалдарын издөөгө биз шариятта тыюу салынган экенбиз. Алла Таала эч качан бирөөдүн абалын, кемчиликтерин изилдебей келе Алла Таала бекиткен айыптарды силер аны тешип албагыла деп атат. Ар бир адамда албетте кемчилик, айып болот, бирок аны Алла Таала гана билет. Биз ал нерсени бир айыптап кайра тешип албашыбыз керек экен. Андан кийинки ушул дагы тил кесепеттеринен ушул чагымчылык, бул дагы ошол ушакчылык, чагымчылык кылуу дагы, бул дагы тыюу салынган нерселерден. Алла Таала айтат, бири-бирин дайыма айыптап сөз ташып аткан адамга деп сөз ташып жүргөндөр деп айыптап атат. Дагы бир аятта ошонун аркасынан сүйлөп жана ошону айыптап, ошону адат кылган адамдардын абалы кандай, аларга каргыш болсун деп Хумаза сүрөсүндө жана айтып өткөндөй,
бизди ушул нерселерден өтө этият болуубузду айтып атат. Жанагы Лахаб сүрөсүндө Таббат яда Аби Лахаб сүрөсү. Ошол сүрөдө дагы отун ташыган аялы деп мындайча айтканда, ошол сөз ташыган адам Абу Лахабтын аялы жөнүндө айтылып атат. Ошол аятта да бири-бирине сөз ташуу, ушак ташуу, ошонун ортосунда эки жакты, эки тарапты уруштуруп коюп, жаңжалдаштырып коюуга себеп болгондуктан бул нерсе шариятыбызда тыюу салынган. Хадиске токтоло турган болсок, ла ядхулул жанната наммам, жаннатка сөз ташыган чагымчыл адам кирбейт деп пайгамбарыбыз бул туурасында хадисте айтып атат. Да бир хадисинде Ахаббукум илайя ахасинукум ахлакан al-muwatta'una aknafan alladhina ya'lafuna wa yu'lafuna wa inna ba'dahum ila Allahi mashsha'una bin namimatil mufarriquna bainal ikhwanil multamisuna lil bura'il aratat. Ошол пайгамбарыбыз хадисинде айтып атат, мага эң жагымсызыңар, ошо адеп аклагыңар, мага эң жагымдууңар, эң сүйкүмдөөңөр, адеп аклагы жагыңардан эң жакшы болгонуңар. Алар болсо ушунчалык бир жоомарт болушат. Алар бир элдин арасында жакшы мамиле, достук курушат, жана бири-бирине дос болушат алар менен. Алланын алдында болсо эң жагымсызыңар, эң сүйкүмсүзүңөр бири-бирине сөз ташыгандар, чагымчылдык кылгандар, алар ошо бир туугандардын арасын бузгандар, аларды ажыраштыргандар, уруштургандар, бир таза адамдарга дагы бир айып кемчилик табууга аракет кылгандар деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айтып отурат. Ошондуктан бул жөнүндө дагы ошол эң сүйкүмсүз инсан экендигин, бири-бирине сөз ташуу, бири-биринин сырын ачуу, бири-биринин ошо сырдуу абалдарын издөө дагы чоң күнөөлөрдөн. Сага сөз ташып алып келгенди Хасан Басри айтып атат, ошо сен жөнүндө дагы башка бирөөгө сөз ташып барат деп ойлоп койгон деди. Бир адам жөнүндө кээде биз билбей эле сүйлөп коебуз. Хазирети Умардын бир сөзү бар. Бир адамды мактап аткан маалда ошол адамдан сураган, 3 суроо берген экен. Сен ошол адам менен сапарда болдуң беле деп. Анан ал жок. Сен ал адам менен бир соода сатык кылып, мамиле кылып көрдүң беле? Жок. Сен адам менен бир эрте кеч жашап, бир кошуначылык кылып жашап көрдүң беле? Десе жок. Десе анда ошо Аллага касам ичип айтамын, сен аны таанышыңы мен ойлобоймун, сен аны тааныбайсың деген. Көрдүңүздөр. Ошондуктан бир адамды биз азыр узактан туруп алып эле бир маалыматтарды алып алып, жайып, ушундай болгон турбайбы деп ага шериктеш болуп ушунчалык көбөйүп кетти. Биз тааныш үчүн ушул 3 нерсени билишибиз керек экен. Колгошуна алып көрдүкпү? Анан ошондо билебиз анын кандай мүнөз, характери. Ошондо дагы бирөөлөр сураса, айтканыбыз дагы дурус болбойт, гыйбат болуп калат. Аны менен бир соода сатык кылып, бир акча берип, карыз берип, алып көрүп, бир соода сатык кылып, мамиле кылып көргөндө дагы адам таанылат. Сапарга чыгып ушунчалык кыйынчылык күндөрдү башынан өткөргөндө дагы адам анын чыныгы жүзүн билет. Мына ошондон аны тааныдым деп ошол жөнүндө, адам жөнүндө бир ойго барса болот да. Ошондуктан дайым бир хадисте айтып атат, силерден бирөөңөр бир адамды сөз мактай турган болсо, ошол адамды мен ушундай деп ойлоймун, Алланын алдында мен аны тазага чыгара албаймын, бирок менин оюмча ушундай болсо керек деп анык бир нерсени айтпагыла деп пайгамбарыбыздын хадисинде айтылып атат. Ошондуктан биз бирөө жөнүндө жаман ойдо болуп, аятта айтылгандай керек болсо күмөн кылып коюу дагы күнөө экендигин билишибиз керек. Азыркы күнүбүздө ушунчалык соц тармактарда бирөөлөр жөнүндө гыйбаттар, бирөөлөр жөнүндө билип билбей туруп алып эле сүйлөп, окуп алып эле, ал жерде биз мына далилдерин айтып атабыз. Бир фасык кабарап келген болсо, аны изилдеп тактагыла дейт. Биз биринчи аны изилдеп тактайлы, кол кошуналарынан, башкаларынан сурашыбыз керек. Тактап болгондон кийин анан анда дагы биз бирөөлөргө жайылтканга болбойт, себеби гыйбат болуп калат. Эгер аны тактабай туруп кылсак, анда доомат коебуз. Балким ал сыпат ал нерседе жоктур. Ошондуктан ар бир нерседе
бизди периштелер жазып аткандыгы, эртең амал дептерлерибиз баардыгы эл алдында алдыга коюлуп ошол жерде бир өзүбүз ушул жерде бир отчет берерибизди эч качан унутпасак, ошол жердеги тапкан сооптордун баардыгын ошо гыйбат кылган адамдарга бөлүп бериштирүүнү эч ким каалабаса керек. Ошондуктан ар бир нерсе жазылып аткандыгы, биз сүйлөп атабызбы же биз жазып атабызбы, бизди көзөмөлдөгөн периштелер бар экендигин эч качан унутпашыбыз керек. Албетте кээ бир жерлерде гана уруксат болот. Кандай жерлерде уруксат болот? Кодум жалган сүйлөө, бир эки адамды жараштырыш үчүн же бир залым адам бир мазлумду жок кылам деп кетип аткан болсо, ошондой малдарда же согуш техникаларында, согуш малдарында ошондо алдоо жолдоруна уруксат берилгендей эле, мисалы үчүн бир жуучулукка келип аткан болсо, сиздин кошунаңыз жөнүндө сурап аткан болсо, ата энеси кандай десе, сиз ошонун өтө эле бир начар адам экендигин билсеңиз, анда ошол маалда гана маалымат катарында бул адам ушундай, анығында ушундай өзүңүздөр билесиздер деп ошол маалыматты гана айтып коюу болот. Анда да чындан анык билсеңиз кошуна болуп ошонун начар адам экендиги. Себеби ал адам ошол начар адам, начар үй бүлө менен куда күтүп, кийин кыйналып калбаштыгы үчүн. Кээ бир жерлерде мисалы үчүн аалымдардан, казы муфтийлерден ошол жөнүндө маалымат сурап аткан маалда, фатва сураган маалдарда дагы, ошол маалда дагы айтылган болсо, анда дагы уруксат берилет. Мисалы үчүн маалында дагы менин күйөөм кичине ушундай колу берешен эмес, ошондон бир чөнтөгүнөн алып бала чагана иштетсем болобу деген маалда дагы пайгамбарыбыз каршы чыкпастан, ооба бала чагаңа жете тургандай деңгээлде алып иштетсең болот деген риваяттар бар. Ошондой абалдарда гана уруксат берилет экен. Ошондуктан ар бир акырында айтаарым, ошол эки нерсенисин тыйган болсо, ошо көп нерседен тыйган дегендей, биз ушу сүйлөп аткан сөзүбүз анан ушу эки бутунун ортосунан нерсени тыйган болсо, ошол көп ийгиликке жетишет дегендей, биз ушу сүйлөп аткан сөзүбүз, ушак гыйбаттар, бирөөнүн айыптарын айтуу, мына ушул жазуу, бул баардыгы ошо жогоруда айтылып кеткендей тил кесепеттерине кирет экен. Албетте ошол баяныбыздын башында айтылгандай, ошол жүзүбүз менен сүдүрөлүп, мурдубуз менен сүдүрөлүп кириши ошо тилинин кесепеттери мейли эмне деп пайгамбарыбыз айткандай, мына ушул нерселерде өтө этият болушубуз керек экен. Сүйлөсөк жакшы сөз сүйлөйлү, болбосо унчукпаганыбыз, мына ошол унчукпаганыбыз менен биз шайтанды жеңет экенбиз. Ошондуктан баарыңыздарды мен ошол таза жакшы сүйлөөгө жана далилдүү сүйлөөгө чакырам. Ар кандай ушак гыйбаттарды аларды жайылтууга ошонун себепкер болуп калат. Ошол нерселерден узак болуңуздарды чакырам. Ахиру давана алхамдулиллахи роббил аламин.